Саламатсыздарбы, Борбор Азия аймагынын жаңылыктары менен Азаттыктын Прага студиясында мен Рахат Кеңешова. Өзбек көз каранды эмес интернет булактары Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматынын башчысы Рустам Инаятовдун өңү түсү келбетин толук көргөзгөн сүрөтү биринчи ирет ачык жарыяланганын талкуулап жатышат. Өзбекстандыктар чуучулаган бул кубаттуу мекемени 1995 жылдан бери жетектеп келаткан Инаятовду коомчулук жүзүнөн тааныбайт. Мындан дээрлик 20 жыл мурда тартылган сүрөтүн эске албаган аны коомчулук видеодон да сүрөтүн да көргөн эмес. 70 жаштагы Рустам Инаятов жакында Кытайга иш сапар менен барганда протокол үчүн тартылган сүрөттөрдү Синьхуа мамлекеттик агенттиги жарыялаган болчу. Тажикстанга расмий сапар менен Азербайжандын президенти Ильхам Алиев барды. Азери президентинин Душанбедеги 2 күндүк сапары алкагында өз ара кызматташуу боюнча 4 келишимге кол коюлду. Тажик президенти Эмомали Рахмон сүйлөшүүлөр учурунда болочокто Тажикстанда Азербайжандын бизнес чөйрөлөрүнүн инвестициясы кеңейерине, анын ичинде гидро курулуш тармагына салынарына ишеним билдирди. Тажикстандын Азербайжан менен сууда жүгүртүүсүнүн көлөмү быйыл биринчи жарым жылдыкта болгону 11 миллион доллардан гана бир аз ашкан. Анын 100%-ын импорт түзөт. Себеби Тажикстан Азербайжандан мунай продукциясын сатып алат. Оған президент Ашраф Гани талиптерге кайрылып билим алууну кеңейтүүгө каршылыкты токтотууга чакырды. Бул тууралуу ал Кабулда мугалимдер күнүнө карата уюштурулган салтанаттуу жыйында сүйлөп жатып айтты. Гани ошондой эле талиптерди өлкөдө тынчтыкты жөнгө салуу жараянына катышууга үндөдү. Оған президенттин айтымында жарым жыл ичинде мугалимдердин айлыгын көтөрүп, аларга жер бөлүп берүү иши жүргүзүлө баштайт. Ашраф Гани ооган аялдар менен эркектердин мүмкүнчүлүктөрү бирдей болуп, аялдарга карата зомбулукка жол берилбеши керек экенин айтты. Ошондой эле ал балдардын билим алуусуна кененирээк шарт түзүлөөрүн билдирди. Казакстандын Маңгыстоо облусунун Жетибай айылында шектүү челектер катылган жер табылды. Бул жерде жакында ичине радиоактивдүү зат салынган контейнерлер жоголгон болчу. Ошондуктан айылдын четинен табылган бул челектер жергиликтүү тургундарды кооптондурбай койгон жок. Бирок өзгөчө кырдаалдар боюнча облустук департаменттен Азаттыкка кабарлашкандай, табылган челектердин радиациялык фонун ченегенде алар кооптуу эмес экени аныкталды. Учурда алар департаменттин кампасында катылып турат. Актау шаарынан 80 чакырым аралыкта жайгашкан Жетибай айылында 10 миң чамалуу адам жашайт. Азаттыктын Борбор Азия боюнча ушул жана башка жаңылыктар менен сиздер биздин сайттан Азаттык чекит кийижиден кененирээк таанышсаңыздар болот.